Менин педагогикалык жолум Туз айылынан башталат. Эмне үчүн башка айылга барып иштейм? Анткени мугалимдик кесипке болгон сүйүүмдө чегара жок. Туз айылынан чыгып жолго аттанам. Мугалимдик кесибим менен мактанам. Аралыктар тоскоол болбойт мен үчүн, балдар үчүн болгон сүйүүм ак батам. Баскетболдой тактык менен иштеп мен, волейболдой биримдикти сактанам. Кесибимди сүйгөндүктөн мен үчүн жолдун алыстыгы бул жөн гана тоскоолдуктардын тилкеси. Аны мен күн сайын ишенимдүү басып өтөм. Менин миссиям ушул мектепте. Мен Карпеков Умар Карпекович, Сөңкөл жалпы билим берүү мектебинде дене тарбия мугалими болуп эмгектенем. Менин мугалимдик ишмердүүлүгүмдүн башкы максаты окуучуларга сапаттуу билим берүү менен бирге алардын ден соолугун чыңдап, дене тарбия жана спорт аркылуу өнүккөн тартиптүү жана активдүү инсандарды тарбиялоо. Ар бир пас, ар бир сокку бул окуучулардын күчүн, ылдамдыгын жана координациясына өнүктүрүлгөн багыт. Окуучулар бул класстар аралык, мектеп аралык оюндарда гана эмес, мектеп лигасына я чемпионго катышып, байгелүү орундарга ээ болуу. Бул окуучулар менен чектелип калбастан, ага эжелер арасында түзүлгөн мугалимдер арасында микс оюнунда да биздин ага эжелерибиз активдүү катышып келишет. Спорт бул мектепте эле гана эмес, мекемелер арасында салттуу уюшулуп келет. Ал жакта кичи футбол боюнча билим берүү тармагы өзүнүн мыктылыгын көргөзүп келет. Спорт менин күчүм, волейбол менин чеберчилигим. Ар бир таймашта күчүмдү, чеберчилигимди жана эркимди көрсөтөм. Муундар аралык волейбол оюндарына да чоң кызыгуу менен катышып, оюн талаасында өзүмдүн чеберчилигимди далилдөөгө дайым умтулам. Мен волейбол менен гана чектелбестен күрөш менен машыгууну жактырам. Менин миссиям күрөш аркылуу жаштарды тарбиялап, спорттун чыныгы маңызын адилет таймаш экенин көрсөтүү. Анткени спорт бул күрөш, ал эми чыныгы күрөш мат үстүндө болот. Ар бир тоскоолдук бул мүмкүнчүлүк. Биз чуркап өтүү менен өзүбүздүн күчүбүздү, чыдамкайлыгыбызды жана эркибизди сынайбыз. Улуттун оңгу жолун улап, улуттук баалуулуктарды сактоо максатында салттуу иш-чараларды уюштуруп, аларга активдүү катышып келем. Бул аркылуу улуттук рухту бекемдөөгө салым кошуу өзүмдүн милдетим деп билем. Спорттогу тоскоолдуктарды жеңүү үчүн мен үчүн кыйын эмес. Чыныгы тоскоолдуктар жашоодо кездешет. Ошондуктан ар бир спорт аркылуу окуучуну жеңүүгө аракет кылып, тарбия берүүгө умтулам.